Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Bu hadiste Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Силер өзүңөрдөн ылдыйдагыларга карагыла. Өзүңөрдөн жогору тургандарга карабагыла. Мына ушундай кылууңар Allah'tan силерге берген немат жакшылыктарын төмөн санап койбоо үчүн ылайык, мунасып бир иш. İmam Bukhari жана İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Бирок İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadis sözü kiçine başkaçarak gelgen. İza nazara ahadukum ila men fuddila alayhi fil mal wal halq falyanzur ila men huwa asfala minhu. Kaçan silerden biri mal düýnü jana hilqattan maksat kewete tüzülüştü. Özünün abzelirek kişini körse anda özünün ıldıydagılara karasın. Özünün tömöndögülörge karasın. Mına uşul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetün mına uşunday bir nersege joldoп багыттап жатат. Mına uşul osiyat nasihatty жашоосунда işke aşıra turgan pende oşol öz жашоосунда бактылуу абалда күн кечирет. Antkeni sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Unzuru ila men huwa asfala minkum." Siler özüңөрдөн ылдый турган, төмөн турган адамдарга карагыла. Төмөн тургандарга карагыла деп айтып жатат. Вала танзуру иля мен хуа фауқакум. Силер өзүңөрдөн жогору тургандарга карабагыла. Мына ушул осиятты өз жашоосунда, мына ушул осиятка амал кыла турган киши чындыгында жашоосун сабыр кылган абалда, канаат кылган абалда, жана колунда бар нерсеге аз болсун, көп болсун, разы боло турган абалда күн кечирет. Анткени инсан өзүнөн жогору тургандарга карай турган болсо, өзүндөгү неемат жакшылыкты сезбей калат, жана колундагы неемат жакшылыкты аз санайт. Аны аз санагандан кийин Аллахка шүгүр келтирбейт. Аллахка шүгүр келтирбөөсү ошол колундагы неемат жакшылыктын бар болгон неемат жакшылыктын колунан кетүүсүнө себеп болот. Ал эми инсан өзүнүн ылдыйдагыларга караса, Аллахка мактоо айтат. Алхамдулилlah, Аллах башкаларга бербеген неемат жакшылыкты мага бериптир дейт. Аллахка мактоо айтасыз. İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadisке карасаңыз, силерден бирөө мал дүйнө жана кебете көрүнүштө, түзүлүштө өзүнүн абзел кишини көрсө деп айтты. Ар кандай дүйнөлүк нерседе болсун, инсан өзүнөн төмөн тургандарга кароосу керек. Мал дүйнөнү карай турган болсок, мал дүйнөнү мындай карай турган болсок, бир кишинин машинасы бар. Баланчы кишинин өтө кымбат машинасы бар. Ал баланчынын өтө кымбат машинасын карап туруп, айдап жүргөн машинасын, ошол арзаныраак машинасын көрүп, менде эч неемат, ошол жакшылык жок деп билип, ушинтип өзүнүн бир неемат жакшылыктын ээси эмес, бир жакшылыктын неемат жакшылыктын ээси эмес экенмин деп калат. Мына ошондуктан инсан ошол машинасы бар адам, машинасы жок адамга карасын. Ошол велосипеди бар адам, велосипеди жок адамга карасын. Ошол жөө жүргөн адам бир жерде отурган адамга карасын. Ал эми бир жерде отурган адам ошол төшөктө жылдап, мыкталып жатып калган адамга карасын. Мына ошондуктан дүйнөлүк иштерде, дүйнөлүк мал мүлктө инсан өзүнүн төмөндөгүлөргө карай турган болсо, өзүнөн начарраак, ошол өзүнөн төмөнүрөөк адамдарды табат. Мына ошондуктан дүйнөлүк иштерде инсан өзүнөн ылдый тургандарга кароосу керек.
ошондо колундагы неиматтын баркын, кадыр баркын билет, аны ошол Аллах Тааладан берилген неимат жакшылык экендигин билип Аллахка шүгүр келтирет. Ал эми шүгүр келтире турган болсо пенде, ошол колундагы бар мал мүлктүн ошол көбөйүүсүнө себеп болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер мага шүгүр келтирсеңер, силердеги неиматты көбөйтөмүн. Эгер капыр болсоңор, менин азабым каттуу дейт. Дүйнөлүк иштерде, дүйнөлүк мал мүлктө инсан өзүнөн төмөн ылдый тургандарга кароосу керек экен. Мына ошондо колундагы бар болгон неиматтын кадырына жетет, ошол неиматка шүгүр кылат. Ал эми шүгүр кылуусу ошол колундагы бар неиматтын көбөйүүсүнө себеп болот экен. Эми дагы бир айта турган маселе, инсан кебете түзүлүштө дагы өзүнөн сулуураак адамды көрүп кала турган болсо, анда мен сулуу эмесмин деп өзүн төмөн санабасын. Мына ошондо өзүнөн төмөнүрөөк адамдарды караса, андан хунигирээк адамдар чыгат. Эми бул дүйнөлүк иштерде, ал эми дини иштерде болсо инсан өзүнөн жогору тургандарга кароосу керек. Мисалы үчүн, парыз намазды окуйсуз, сүннөттү окуйсуз. Эми уну менен чектелбей, тиякта мына ушундай пенделер бар, мына ушундай адамдар бар, парыздарды да окуйт, сүннөттү да окуйт, жана тахаджуд намазын окуйт, жана духа намазын окуйт, нафил намаздарды окуйт. Дини иштерде, дини ибадаттарда инсан өзүнөн жогорудагыларга кароосу керек экен. Парыз жана сүннөт менен чектелбей, парыз сүннөт намаздар менен чектелбей, ошол дини ибадаттарда өзүнөн жогору турган парыздарды да окуган, сүннөттөрдү да окуган, тахаджуд намазын окуган, жана духа намазын окуган, мына ушул пенделерге кароосу керек экен. Дини иштерде биз өзүбүздөн жогору турган, бизден алдыда кетип жаткан адамдарга кароосу керек экен. Ал эми дүйнөлүк иштерде, дүйнөлүк мал мүлктө болсо, кебете түзүлүштө болсун, мал мүлктө болсун, инсан өзүнөн төмөн турган адамдарга кароосу керек экен. Мына ошол өзүнөн төмөн турган адамдарды карап, ошол колундагы неимат жакшылыктын кадырына жетип, шүгүр келтирип жашоосу керек болот. Мына ушул хадиске ылайык. Ал эми дини иштерде болсо инсан өзүнөн жогору турган адамдарга карасын. Мисалы үчүн, дини иштерде өзүнөн жогору турган адамдарга карай турган болсо, жана айтып өттүк, парыз, сүннөт, тахаджуд, духа, нафил намаздарды окуган адамдар бар. Жана күн сайын 1 пара, 2 пара, 3 пара, 5 пара Кур'ан окугандар бар. Дини маселелерде инсан жогоруга умтулуусу керек, алдыга умтулуусу керек. Валлаху а'лам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.